Макул 73, каршы жок бар 73, каттал 86. Нуржигит мырза келсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билгендей, биздин убактыбыз каникулдун алдында өтө азайып баратат. Бүгүн жыйналышта 20 маселе, эртең дагы 20дан кем эмес маселе болгону 3 отурум калды бүгүнкү күнү кошкондо. 3 жыйналыш. Ошон үчүн барыңыздар активдүү катышып, убакытты үнөмдөп иш алып барсак, ошентип иштесек жакшы болот эле натыйжасы. Рахмат. Сөз сизде, Нуржигит мырза. Assalamu alaikum, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештерим, замандаштарым, мекендештерим. Ушул жылдын июнь айынын 10-нан баштап 17-сине чейин парламенттин делегациясы Кытай эл республикасында иш сапары менен болдук. Биздин делегацияны урматтуу вице-спикерибиз Жамиля Исаева айым баштады. Ошондой эле Ишеним фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов мырза, Балбак Төлөбаев мырзанын ынтымак фракциясынан, Айбек Маткеримов Атажурт фракциясынан, Жээнчуроев Мирлан барды альянстан. Ошондой эле биз дагы барып келдик. Дароо айтып кетейин, бунун бүт чыгашалары Кытай тараптан болду. Анча-мынча соц тармактарда ушундан бир бөйрөктөн шырақ чыгаргандар болуп атат. Бүт чыгаша Кытай тараптан болду. Биз сыртка чыгып турушубуз керек, үйрөнүп турушубуз керек. Дүйнө каякка кетти, биз каяктабыз. Билесиздер, Петр I деле Россияны өнүктүрүүчү на деген Европада жүрүп келген. Ошондон үйрөнгөндөрүн алып келип амал кылды. Россиянын экономикасына, технологиялык өнүгүшүнө, социалдык маселелер чечилишине ошол илим билимди колдонду. Аягында бир чоң реформатор катары тарыхта калды. Бул өтө маанилүү компонент. Эми барып келгенге жараша бир топ маселелерди мен көтөрөйүн. Мына менен барган кесиптештерим бардыгы жалган айтып турбайт. Кытайда жашыл саясат аябай жакшы кетип атыптыр. Төрага Си Цзиньпиндин бир сөзү бар экен. Зеленые горы и изумрудные реки – это наше бесценное достояние, бесценное сокровище деген. Кыргызчасы акак дайралал, жашыл тоолор биздин баасы чексиз кенчибиз деген. Шаарларында деле карасаңыздар, көчөсү менен паркы бирдей эле, сөзсүз түрдө. Жаңы шаар курса деле бизде сөзсүз дарактарды кыркат, тазалайт, такыр кылат, андан кийин курат. Алар жап-жакшынакай, эч качан токойлорду кыйбай туруп эле арасында шаарларды куруп атыптыр. Жылына миллиардтаган бага келип атыптыр. Аны көзүбүз менен көрдүк. Бишкек болсо жылдан жылга бозоруп эле баратат. Кыйганга эле кыйын болдук. Убагында жашыл шаар деген аты бар эле. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Урматтуу президенттин өкүлү. Мага ушул экологияны жооп берген мэриянын кызматкерлери байланышып, маалымат берсинчи, эмне үчүн акыбал жылдан жылга начарлап баратат. Президентибиздин жашыл мурас деген идеологиясы бар. Биз менен кошо Өзбекстандын экологиялык партиясынын өкүлү барды. Алар жылына 2 миллиард тегет экен. Яшыл мекан дегенби, яшыл ватан деген программасы бар экен. Бизде 6 миллион дейт, шаар жылдан жылга эле бозоруп баратат. Кытайда жашыл саясатка абдан чоң маани берип атыптыр. Бир жылдар барганда Пекинден асман көрүнбөйт болчу түтүндөн. Азыр эми аябай жакшынакай болуп калыптыр. Кантип өнүктүрдү, ушуну бир иликтеп келсин, ушуну ишке ашыралы. Экинчиси, биз 2-3 шаарына бардык, дары чөптөр менен аябай чоң бизнес кылат экен. Туурабы, вице-спикер айым? Булардын фармацевтикалык компанияларына бардык, дары чөптөр менен чоң бизнес кылат экен. Керек болсо түштүк Америкадан да алып келип, дары жасап кайра сатат экен. Өздөрүндөгү чөптөрдү бүт изилдеп чыгыптыр. Биз бир чөптү көрдүк, 1 килограмм 200 000 юань экен. Бул деген сөз бир 25 000, 30 000 долларын тегергенде 1 килограммы. Ошол эле маселе менен экология министрлигине, фармацевтика тармагына, саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берели. Кыргызстандагы чөптөрдү иликтеп чыгыш керек. Аябай сонун бизде дары чөптөр бар. Ошолорду эле кытайлар ташып кетип атпайбы? Аларды сатып, кайра өздөрү байып атат. Бизден алып барып, иштетип чыгып, кайра сатып атат. Ошол маселени бир карап чыксын. Бул протоколдук тапшырма, мага тиешелүү структуралар байлансын, ушул боюнча бир иштейли. Кудай берген табиятыбыз бар, чөптөрүбүз бар, ошолорду пайдаланып атабыз. Алар болсо ар бир граммын сатып акча кылып атат. Миллиардтаган акча түшөт экен. Биз аябай таң калдык. Үчүнчүсү, дыйканчылык кылган жерине бардык. Атайын павильонго алып барды, айыл чарба көргөзмөсүнө. Бул жерде биздин урматтуу Кенжебаев агайыбыз турат. Бир эле ошо павильондо, бир эле көргөзмө борборунда 29 илимдин доктору иштейт экен. Канткенде кийинкиде түшүмдү көбүрөөк алабыз, канткенде жыл бою алабыз, канткенде жаңы сортун чыгарабыз деп изилдейт экен. Бизде жерди казып коет, чейип коет, күздө алып коет, ошо бойдо эле жүрүп келатабыз. Соккондоруна трактор менен иштеп калдык, андан башка эч кандай бир өзгөрүү жок. Ушул багытта дагы айыл чарба министрлиги бизге байланышсын. Урматтуу президенттин өкүлү.
Бул аябай маанилүү тармак. Илимий жактан колдоо, айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча. Бул нерсе да үйрөнө турган нерсе экен. Төртүнчүсү, курулганда бир квартал бир курулат экен, ошол жерде бала бакчасы дагы, мектеби дагы, паркы дагы бардыгы кошо пландалат экен. А бизде бир жер тапты, үй салып койду, ар жагына бирөө токумдай жер тапты, алды үй салып койду, келип паркы жок. Адамдар балдарын көтөрүп алып, машинага салып алып, же маршруткага түшүп алып, коляскасын бүктөп алып, бир жакка барып үй салып келип атат. Ар бир жерде жашыл зонага көңүл бөлүнүш керек. Ушул боюнча дагы Госстрой булар дагы бир маалымат берсин. Проектisi кандай, планы кандай, эмнештерди кылып атат. Биз далай сүйлөйбүз, бир да жолу обратная связь жок. Ушунун бардыгы протоколдук тапшырма, стенограмманы кийин көтөрөбүз. Ушул боюнча жеке бизге, фракциябызга маалымат берсин. Мамлекеттик курулуш тармагы. Анан цифровизация боюнча кагазы жок өкмөт деген аларды абдан жогорку деңгээлге чыгыптыр. Биз көзү менен көрдүк. Мозговой центр деп коет экен, бир жерден отуруп алып, бир абышка үйүндө кароосу жак калса ошону дагы билип коюшат экен. Карыган адамдардын үйлөрүнөн сенсор коюп коет экен, суусуна, светине. Бир-эки күн иштетпей калса, атайын барып кабар алат экен. Өлүп калган жокпу, акыбалы кандай деп. А бизде болсо, президентибиз айткан, кагазды азайткыла деп. Азыр ар кандай врачтан сурагыла, медсестрадан сурагыла, мугалимден сурагыла, кагаз талабы жылдан жылга кайра көбөйүп атат. Келген комиссия көп, ишин текшербейт, кагазын текшерет. Ошол кагазды жазам деп пациенттерди капа кылып, иштин сапаты төмөндөп баратат. Ушуну да бир карап койсоңуздар. Анан биз бая ЖАК деген электромобиль чыгарган заводко бардык. Тура Улукбек мырза. Бизге көзүмүзгө көрсөттү. 1 минутасына, кечиресиздер, 1 саатына 40тан электромобиль чыгарат экен. 1 саатына. Ошол жерде адамдар алдын ала акчасын төлөп коюптур. Ар бир адам өзүнүн машинасы кандай чыгып атат, контролдоп турса болот деген. Ошол заводдун жетекчилиги да айтты. Биз барган ошо Хэнфэй менен Анхой провинциясынын башчылары да айтты. Ушул тармакта кызматка чыганга даярбыз деп. Туурабы? Жамил айым. Ошон үчүн биздин тиешелүү министрликтер барсын, кызматташсын. Азыр жашыл экономика деп атабыз. 200 000 сомго өткөндө газ менен иштеген автобус алган. Ал жакта канча $1000 турат? Канча $1000? 200 000 эмес, бир $50 000 тегерегинде электромобиль, автобустар турат ошол жакта. Каякты карап, эмненин негизинде контракт түзүп атабыз, ошону мен билбей атам. Газ эмес, электромобиль. Жакында бир бензин менен чыккан машинасы бар экен, анда токтотобуз деди. Туурабы? Бүт бардын электромобиль өткөзөбүз деп атат. Чындап Кытайдын экологиясы аябай жакшырыптыр. Ошон үчүн түздөн түз келишим түзөлү, келиши да жеңил болот. Бизге алып келген система дагы жолго түшөт. Ушул тармакта иштегендер дагы барып келишимде түзсө, транспорт министрлиги тиешелүү ишкерлер менен ушул ишти алып барса. Анан дагы бир-эки маселе. Кытай биздин кошунабыз, Кудай берген. Азыр дүйнөдөгү эң күчтүү экономикага айланып баратат. Эң күчтүү оюнчуга айланып баратат. Борборго айланып баратат. Бирок биздин элчилигибиз арендада отурат экен. Арендада отурат экен. Өзбекстан, Казакстан элчилик салып алып чыгып кетиптир эбак эле. Жерди алганбыз дейт, бирок курганга акча жок дейт. Кытайдан канча грант алып атабыз. Ошонун бир бөлүгүн калтыралы, ошол жактан элчилик куралы, бул өлкөнүн кадыр баркы, өлкөнүн престижи, аброю, бул биринчиден. Экинчиден акчаны экономдойбуз. Биз азыр улам эле бере берсек арендага деп, ошол бир кезде бир имараттан да кымбатыраак болот. Кийинки маселе, урмат президенттин өкүлү, дагы бир абдан маанилүү маселе. Айрым чиновниктер барат экен дагы элчиликтин кызматкерлерин жакадан алып бекетет деген. Мен эмне үчүн VIP-ден тосуп албайсың, эмне үчүн узатып койбойсуң? Антишин керек, мынтишин керек, коштоп жүрүшүң керек. Аз гана кызматкер дипломаттар. Өлкө чоң, проблема көп, алардын иши такыр башка. Анан бул жактан ойноп барганын баарын тосуп алып узаткыдай, алар атасынын жалдап алган малы эмес да. Ушул жагынан түшүндүрүштерин кылып коюңуз. Мен мурдагы тышкы иштер министринин кызматкеримин. Дипломаттардын ишин абдан жакшы билем. Бул бир эле ал тармакта эмес, башка тармактар дагы бар. Мына Туркия тармагын караңыз, Россия тармагын караңыз. Алар өздөрү деле билет, расмий делегация келсе абдан эле жакшы тосуп алат экен. Бизге өтө сонун мындай профессионалдык деңгээлин көрсөттү. Башка өлкөнүн элчиликтери келген жок, бирок качан кай жакта барбайлы бизди даяр тосуп алып, шарттарды түзүп, котормону уюштуруп, абдан жакшы деңгээлде кызмат кылды. Ушуну да айтып коеюн. Ушулардын бардыгы боюнча мен суранат элем, урматтуу президенттин өкүлү, тиешелүү структуралар маалымат берсин, чогуу чаран иштейли. Эми элдин атынан сүйлөй албайсыңар деп кээ бир адамдар айтып атат. Эми биз аракет кыла берели, элдин атынан ортодо көпүрө болгонго, чогуу чаран иштегенге кайсыл жерде береке болот? Кайсыл жерде ынтымак болсо жерде береке болот? Кыргызда бир сөз бар. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың болбосо алдыңдан таят алтын так дейт. Чоң даражадагы
өкүлдөр келип алып баягынтип сүйлөгөнү мен эми комментарий да бергим келбей атат. Бул бир көчөдөгү бала болсо мейли эле. Эки бир жаш бала жакалашып кетип бири-бирине айтса мейли эле, бирок чоң трибунада расмий адам ошентип атканы туура эмес. Эми кылык иш аябай жүрө берсин, бирок мынчалык өтпөсүн да. Ошон үчүн урмат президенттин өкүлү, тиешелүү структуралар биздин фракцияга келсин, мен менен байланышсын, ушул багыттарда программалык системаны алып баралы. Биз эмне үчүн барып атабыз? Үйрөнүп келели деп барып атабыз. Ойногону барган жокпуз. Болбосо биз деле үй бүлөнү сагындык. Биз деле эртерээк келгибиз келди. Бирок атайын чакырып аткандан кийин бул өтө бир маанилүү иш-чара болду. Эң аягында айтарым, бул партиялардын диалогу болду. Коммунисттик партия менен Кытайдыкын. Борбордук Азия мамлекеттеринин партияларынын ортосунда. Партиялык дипломатия да башталды, бул багытта дагы пайдаланалы. Чоң рахмат. Рахмат.